Айлап айсыса бүтпөгөн, айткан сайын түтөгөн, башканы коюп манастайт. Нуру тамсын түндүктөн деп биздин акындар бекерден айтпаса керек да. Эми чындыгында анан баягы манасты айткан мына манасчыларга биз ыраазы болобузбу? Ошолордон сиздер дагы мына устат катарында аларды туутуп келатпайсыздарбы тумардай? Мисалы үчүн мына Сагынбай Орозбак уулу эмне деген залкар манасчы болгон убагында. Сайыкбай Каралаев мына андан берки канча деген манасчылар өтүп кетти. Уркаш Мамбетелиев деген, Шабай Азизов деген, Каба Атабеков деген жана башка. Мына сиздердин дагы болот, мен угуп атам, эми сиздердин дагы ата тектер ушу манасчылар болгон экен да. Сиз дагы манасчылардын тукумунан чыккан экенсиз. Ошол жөнүндө айтып отурсаңыз, ата тектериңизден да. Биз эми ушу Миңбулак деген айылдан болобуз. Биздин жерибиз. Анан бул касиетти Баатыр атабызды ушу алып жүрүп, аян аркылуу алып жүргөн аталарыбыз Кенен Сары деген болгон экен. Бул Кенен Сарынын жашап өткөн доору ошо 1700 канчанчы жылдарына келип калат экен. 1770 жылдар болуп калат экен. Андан кийинки өмүр алы ошо алдагы баласы ошо кан менен айтылга келаткан манас деп айтып калышат. Ошо Тыныбек атам, Тыныбек кадимкилер. Тыныбек манасчы атактуу. Тыныбек ата. Ошо биз дагы ошо туугандар болуп, бир айылдан туугандар болобуз. Анан ошо чогуу жүрүп, үзөңгүлөш тең түш болуп ушундай жүргөн адамдар экен булар. Анан эми баягы аккан арыктан суу агат деп коет эмеспен. Анан сыңардай баягы Советтер Союзунун күчөп турган учурунда 1970 жылдары, 1960 жылдары ошондо менин атам жалгыз бала экен ал дагы. Анан ошо күпүлдөтүп манас айтып түнүкчүн эжеси бар. Ошо ат башыда турат. Анан ошо айтып калат. Ушу таң атканча манас айтчу экен а киши. Эмне деген керемет. Таң атканча эле кыйкырып уктатпайсың деп ушинчи экен. Анан атамдан биз төрөлүп калдык. Кыздар бар. Анан мен бир эркек бир тууганмын. Менден кичүүсү 73-жылкы Талант деген иним бар. Анан ага чейин мен баягы кыздардын арасында жалгыз чоңоюп калдым да. Анан ошондо бир айта кетчү нерсем бар. Ошо тиги мектепте жаңы жылдын алды болуп калды да. Ошо манас айтасыңар деп ушинтип эметип калды. Сенин атабаң манас айткан деп Асанкул деген атабыз бар эле. Анан ушул бир 2 баракты жаттап келчи. Манастан деп. Анан 2 баракты алып эмесем деле мээме кирбейт. Анан эжемдер бар тең анан баягы жардам берип антип атып, анан кийин ошо тиги эменин маң баскан 4 тыягын тең баскан, чуудаларын кал басканда 12 жылы болгончо күтүп жүргөн экен деп тиги баягы желмаянды семетейди күтүп жүргөндүн Саякбай атанын варианты менен жаттап атам. Анан жаттап атып, анан кийин ошону менен баягы учур болуп калды. Анан дагы бир улуу бир агаларыбыз айтып калды. Анан мен, анан Асанкул деген атабыз, агайыбыз бар эле. Өзү тил адабияттан билген киши эле, ушундай күпүлдөгөн сөзмөр чечен адам эле. Анан мен оң жагында отурам, ортодо тиги бала отурат, биякта Асанкул агай отурат. Мен четтен калпакты кийип алгам. Бир маал деле башыма эле лента тийип атат. Жаңы жыл болот. Мындай эмне бий килип койбойт. Өлө өзүмдүн ичимде эле жаман көрүп атам. Өйдө карайын десем эле баягы тиги жаттап алган сөзүмдү унутуп калчудаймын. Жаттап алган манасамды. Анан эле ошону менен эле анан баягы убакыт өтүп тигилер манас айтты. Анан мен кесек келип калды. Ушу А дегенимди билем. Анан эле бир маал деле алдыңа кетейин деп эле Асанкул ата мени алып барып эле сууга жуунтуп атат.
Анан чочуп кеттим да. Я айтканымды билбейм, я айтпаганымды билбейм, эмне кылганымды билбейм да. Мен баштаганымды билем деген. Анан ошону менен анан мына айланайын, мына деп эле ошентип Асанкул ата ошентип калды. Ошону менен анан агайыбыз да Асанкул кийинки ата деп калдык. Анан эле бети башыбызды жуунуп антип үйгө келсем эле кыздар эжелерибиз айтат да, сен манасың айтпай эле, таптакыр башка манас айтпадың. Жаттаганда айтпай. Таганда айтпаптырмын. Шуну айтпадым дейт. Анан мен муну айтып келаткан себебим анан балдарым мындан улуу эки балам бар. Экөө тең Үмөттөн улуу. Үмөттө жаттап алып манас айтып конкурста жеңүүчүлөр болуп жүрдү, бирок алар анда кирген жок. Анан эле бул бир тиги Уркордодон ата тиги эмени башка лентаны эмне илип койдуңар дейт. Көрсөм мега көрүнгөн. Лента буга да өзү келген экен. Бокемин мынакей аян болбосо баян болбойт деп коет кыргызча. Ушул чындык да, э? Чындык. Аян болбосо баян болбойт чындыгында. Анан эми бул аялдын этегинде анан ушул мүмкүн келатат эми. Азыр баягы бара алдына жетерек балбанчак боло элек дегендей азыр бул үмөттү Кудай деп эметип атабыз. Кудайдан тилеп. Ата бабалар ошо манас айтып, ошо аян менен, баян менен келген экен. Анан эми ушу мен да анда санда кичине элдир айта коем, илгери Советтер Союзунун учурунда калып биз айтпай калдык да. Болбосо мен деле саяк баятам болупдай болбосом дагы чабалдардай болмок экен деп. Туура албатта манас айтууга көп көңүл бурчу маселе. Динге катуу эле дегенде албатта ошондой атеизм деген атеизм аябай күчтүү болот. Андан башка мынакей үмөт дагы айтып атпайсыңбы Бока жогоруда? Мен ошол мурда эки агасы бар, алар жаттамай айтса дагы бирок мындай дээринде айта албайт дегендей ар жагында. Анан мына үмөттө бар деп атпайсың мынакей ошо үмөт мынакей эми сен мектепте окуп атасың да азыр, өзүңөрдө кандай ошо чыгармачылык, өздүк кружок дегендер барбы? Мен мектепте өзүм мугалиммин. Комуз боюнча кыргыздын аспаптарын ошо 5 класстан 9 класска чейин келишет, үйрөнөбүз деп. Анан комузду үйрөтөм, мен өзүм комуз кружогуна барам. Мен эжейим Рапия, эжейим. Ошол мени комуздан үйрөтөт. 5 жыл болду, 5 класс болдум. Эми акыркы ай ушунда. Бул музыкалык мектепте, музыкальный Карамолду Орозов деген мектепте. Мектепте. Ошол мен алган комуздан алган билимимди кайра балдарга өзүң окуган мектепке үйрөтүп атасың. Өзүм окуган мектепке кайра үйрөтөм да. Эми ошо өзүң мектепте азыр 8 класста окуйсуң да, туурабы? 8 класс. Мамасынын эмгеги аябай чоң да. Мамасы ошо жүрөт, кичинекей жагынан бери эле. Анда бул музыкальный мектеп деген эмне экенин билбейт да. Анан ошол алып барып, ошол кошо жүрүп, үйрөтүп, ушундай кылган ошо мамасынын эмгеги аябай эң зор. Эми үмөттүн дагы баягы бизге кыргыз элине жагыпты, эмгеги чоң да. Мына ЮНЕСКОдо болгондо жанагы манасты талаштырган мезгилдерде казактар жана башка өлкө Кытайларда талашып атпадыбы? Манас биздики деп. Мына ошо мезгилдерде үмөт катышып келип өзү да ошо манасты айтып төгүлүп чачылып ошо жерде. Баардык өлкөдөгү элдер көрүп анан таң калды го. Башка улуттагы адамдар манасты айта албайт экен да. Биздей айта албайт дегеним да. Анан мына ошондо үмөт ошону айтып, баары манас кимдики экенин даңазалап көргөзүп келди да. Кыргыздык экен айтты да. Туурабы үмөт? Анан эми үмөт сен ушул манасты бала кезиңен бери айтып келатасың. Мына азыр эми эстатып чоңоюп калдың. Мектепте окуйсуң 8 класста. Ушул бала кездеги айтуу менен азыркы мезгилдеги айтуунун айырмасы барбы мындай? Азыркы мезгилде бар. Анткени кичинекей кезимде мындай токтон алчу эмесмин да. Мындай токтоткондун баарын эле ышкырта сөгүп. Анан азыр болсо бир аз тапталып калдым. Дагы бир аз табына жете элекмин. Бирок азыр бир аз тапталып, өзүм токтоп, өзүм аракет кылып, атайын кошуп, анан чоңойгондо Кудайым буйрса чоң манасчы болом деген үмүттөмүн.
Мынакей жанагы манасчылардын тобу бар биздечи. Акындардын дагы тобу болуп атпайбы жанагы айтышта чыккан акындарды тарбиялап чыгарбадыбы? Бизден мергилүү комушуларчы акындар дегендей. Анан эми сен дагы ушул айтып атпайсыңбы? Мен мектепте мугалиммин. Комушуларды тарбиялайм депчи. Ушу Манаста бир ийримин же ошо бир чакан бир эмени ачтыңбы? Кружоктор деген. Ошо атайын ошака эжейлер мени айтып атышат. Ушу Манас таануу ачпайсыңбы? Манас кружогун ачпайсыңбы? Ушундай Манас үйрөнөбүз дегендер биякта көп деп анан мен атайын ошондой ачайын деп атам. Атайын ошо келечекте ким билет чоң манасчы болуп кетет кээ бирөө. Эми бирок аянда болуш керек да. Анан аян болбосо баян болбойт дегенде жогоруда айтып калдык. Манаста айтыш кээ бирөө түш көрдүм деп айтат. Мына атактуу манасчылар эле ушул Саякбай Карлаев айтчы да. Мен аян аркылуу айттым депчи. Шабай ата Азизов деген чоң манасчы, Каба ата Атабеков деген алда айтчы, мен аян аркылуу айттым деген. Ушул эле жерден жалгыз булак деп коет экен, Мавреке тиги терек, ак терек деп коет. Ошол жерден жалгыз булак деген жер бар экен, ошол алган экен. Аянда. Мына ошондой болот. Кишилер ошондой Манас айткан кишилер негизи бүт эле аян аркылуу келет, бул да Манастын касиети болсо керек деп ойлойм да. Эмесе мынакей бизде телегөрүүчүлөргө болот мынакей сиз үммөттүн атасы катарында, мына үммөт өзүңүздүн улуңуз катарында мына бүгүн катышып атасыздар. Башканы коюп Манасты айт деген биздин атайын программабыз бар, ошого мынакей. Анда эмесе Манас айтууга бир кезек бербейли биздер тараптан, Кырыкта панда балышып, тегири тежишип, ортого койду жүзчүккө, ханды кандай кылдык деп, чүкөнүн тешип ортосун, туу куйруктан алышып, тешигинен өткөзүп, чыккыз кылып салышып, тизген чүкөң ортосун экелиде казышып, кылың коюп чыгарып, чүкөнү көм салышып, кандай болот мунуң деп, кантип атат муну деп, кайбирөөсү таң калдым, эми кызык башталдым, жыйырмаң паргын ары деп, жыйырмаң келгин бери деп, Алмамбет менен Кутубим аркыларга барыштым, сыргак менен чубактың белгилер алып калышты, баштап бергин гана деп, Манаска айта салышты, та турган чүкө жарабайт, айкүр турган ат болот, кошат жаба деген кеп, муну ушундан калган сөз, асманга чүкөң ыргытып, тегеренип карашып, тепсеп кете жаздашып, чүкөлөрүн карашып, кыйкырыкты салдышып, кызыкка минтип баттышып, чүкөнүң өйдө ыргытып, коңгон чүкө куп тедим, Кутуби алып колуна, биздин чүкө бул дедиң, атмак болуп Алмамбет шумаланып кол түрүп, чийинди басып ак тедим, чимирилли бабалак топ чүкөгө чыр дедим, түртө башты чийинден, абалак ачты ийинден, мына кызык башталдым, бири батып бир кетип, кайбири түштү ортого, арышын кере олтуруп, тобоюн жерден алышып, чүкөнү чертип шыпырып, жанындагы чүкөгө чукулураак коюп, жетпей калды мунуң деп өлчөсү бар, таякты калысы барып коюшуп,
Жетет экен черкиндеп кезегин бере коюшуп кызыл көгүн болгончо кызыгына батышты. Ошо кызыгыба чөкөң атышты. Ханчы талбай бул тара бертен кие калышты. Көгүм кирип күн батып элдин баары жайланып бертенки таң атканда жердин жүзү жаркырап жерге нурун чачканда. Ордочулар чогулуп ордо батмак болушуп каркыттан ижип коюшуп тайга бата кылышып казанга салып коюшуп. Арысы бар башка бар баары чогуу олтуруп баштамак болуп калганда каткырып сүйлөп кабыллан кепти минтип баштады. Тамаша сөздөн кеп айтып мына мындай деп айтып Алмамбетке бет алып алма кедеп кеп баштап ордодон утсаң бөлөмүн кутуби мыйтык үчөңө аял алып беремин деген кезден Алмамбет каткырыкты салганың ояй күлүм манас кабыллан кандай кепти баштадың аял алып берем деп үчөөбүзгө тең айттың ак буртук байлап башына аялың жок кашыңда биринчи өзүң алсаңчы андан кийин көрөлү айтканыңа көнөлү Жакып байдын малынан астыга салып айтайлым күйөөлөтүп өзүңдү кайын жүзү деп табалы кайындатып кыз алып бир кызы кабаталы соруктун кызын акыллай шоодураган капырай тартууга келген катындар кыйынсынган кара бөрк кыз талышып турганда калмакты чаап барганда доолулугун көргөзүп 9 күн жатып алганда эл кырылып кетет деп калмактын каны кайып таң тартууга алды өз кызын өзүңө алып берди эле деген кезден Алмамбет өң катпастан айкөлүң үндөбөй туруп калды элең аялым бар деп мен жүрсөм силерге окшош мен дагы бойдок жүргөн экенмин катыным бар деп мен жүрсөм кайын күтүп той кылбай айыр өркөчтүн нар бербей үртүк байлап көкүлгө азанаты ат бербей бойдок жүргөн экенмин бургу эбиңе жыгылдым асты борум отуруш тартууга келген катындар никелешип той түшкөн катындай болбой турбайбы уутур өлсө булардан артымды булар бир бала ардактап айтчу сөз болбойт кемтик боло турбайбы муну билип Алмамбет башынан кандай айтпайсың ар ишиңе бөлчөлү кепти кандай баштайсың деп ошентип айкөлүң тарын кансып тутуюп үн катпастан бултуюп атына минип алыптыр атасынын үйүнө түз эле кирип барыптыр өңүн көрүп чочулап балам эмне болду деп атасы көзүн салыптыр уулуна карап калыптыр ата кедеп кеп баштап башат берип кыз алмак атадан калган салт экен күйөөлөтүп кыз издеп бабадан калган нарк экен кепке кемтик болбоймун тартууга келген катынды мен төрүмө койбоймун деп ошентип айкөлүң кыйтып кепти айтпаган туз качырып барк этеп кепти минтип баштаган 3 күн өтүп барадан жүйөлүү сөз угуп баладан атына минип алыптыр кайын издеп балага Жакып жолго салыптыр көргөч көзү түк билген Карахан уулу Жакыптыр өткөн азап тозокту бир баланын айынан жараткан берип тилегин аланда жок бир бала берген экен Кудайым издемекке кошуна эми чыкты жолуна ат кушусу жанында барар жери белгисиз күн батышты бет алып сурамжылап кеп айтып кимдин кандай кызы бар тутусу кандай эле деп ботосу кандай эле деп немесин койбой бабырап баарсын койбой шубурап оймого кымча бел кызды көрүп келатат ашуун таш басып алтайлаган жол басып арып ачып келатат көңүлүнө кыз тайбой кабагына кар жаган кечпешин болуп батыптыр керменчинин үйүнөн алдаганчаң ашыптыр чокусу бар середей молосу бар теректей ашты кайдап жамбаккан бирге чукул барыптыр абала битиң алыстан үрүп чыктың алдыдан үйдүн эсин мен дедим түн үчүндө жол жүргөн кандай пенде сиз дедим алыстан келген биз деди жол издеген түрүбүз жолочу жүргөн күнүбүз Кудай конок болобуз алсаңыз кабыл биздерди деген кезде Бажакып түш күйлөдө бейилип алтан балчаң карыя үйдү көздөй жүгүрүп жачу жерин белендеп атын алып байлоого кырка байлоо баштоого жатыңыз шымында деп конокко ада кылыптыр чарчап келген Жакып байга тууктап калыптыр сунган бутун тарта албай жумган көзүн ача албай алып уйкуга салыптыр арандай көзүн ачыптыр 2 күн уктап алыптыр шашкеге барып ойгонуп оң жагына толгонуп түшүн эстеп бурулуп бул эмине болду деп жооруй албай булугуп асманда учуп бир бүркүт айланып учуп алыптыр уулунун тууруна ак шумкар конгон тууруга шуксулдайлап барып конуп алыптыр ак өргөйчү кут болду баласы Манас Батыр ошо башына тажы туш болду көгөргөн көк куш болду көнөктөй кау
толып тұр, ұшқан құс қонып тұр, арыстаның айлар алап, ақ бүкін жай болып тұр, мұндай тастайлым, үйдің несі қария, ошондонға бастайлым, тажиктек нелі біз, Темирқан бізді неге біз, Темирқандың қызы бар, жучулар келі топ болып, Санирабек атанған, сұлулық ашынған, батырлық башқачан, қырқыз жанда өргөді, бақшасы башқа салынған, іздесең қыз бала, мұны шундай қызы бар, ашықпай ұқтың кебімдің, өргөсүндөң үч қатар, қаролу бабдан бағылған, тычқан өткіз тұру бар, суысында сүзген қазы бар, көрөмін десең көрүүчү, бір ғана айла амал бар, қармалып қалсаң қоқыздан, 40 кесе келген нұру бар, алжындардың içinde, дала жуучуға келген қарып бар, төшөгү таштан жазалған, азабы минти басынған, башыңа бале тилебе, бурнундан тараман ким чыккан, деген кезде Байжакып, барқақ ектеп күлөніп, ауышқаға сүйлөніп, жуучуға келген адамды, қармайт деген неминне, зындаға салып қинатып, тастайт деген неминне, құдаз деген адамды, құрутат деген неминне, қоғуйлатып зынданға, қамайт деген неминне, мен манастың болым матасын, анжиян құртқа шарынан, айдап шықты Қытайдым, ау кені баш қылып, нес қарасын төш қылып, четпежін көздөй түргенбіз, азғана қай тажиктің, неминесіне қызыған, середен молды құйқырған, тапжанда жачу ұқтаған, алты қатер төртөшек, араң ачқан дарбазам, түр yüzünde қорғондың, салып қойған бечараң, маңы жоқ баққан жайыттап, үйіне ойын қамаған, жетелеп жүріп мал баққан, қызына келген жуучусын, зынданға салып қинаған, бір көрімін қызын біл, көңілге қызы жақпасаң, үйді көздөй кетемін, деп ошентіп Байжакып, атуланып сүйленіп, қыз көрмекө бақчадан, барып қабар алмаққа, жөнөп қалды күйлөніп, жөнөмес екен қария, қабар қылып қанына, мына жүрөт табышқан, атасы бекен манастын, қыз іздеген күні бар, көргөзбөсөң қызыңды, қырғын қылшы тұру бар, қайраты башқан шер екен, Қытайды қырған ере екен, қылымды сұрар улы бар, тынч болусақ жақсы екен, ақырын басып аярлап, аралап кереп Байжакып, жашырынып қалыптыр, қылақтаған үн шығып, қыздар келіп қалыптыр, бірінен бірі келішкен, келбеті көргү келишкен, көрініп қалды бір-бірден, мұнлушым деп тұрғанда, қылақтай басып көрініп, оң үйнінде умайыр, қадимкидей көрініп, Темирқан қызы Санира келіп қалды бұшынтеп, көргенде жақып үңілді, көзінің жашын сүртінді, маңғай жачы қайқы екен, манастан кейін жаш осу, абудан еле тайқы екен, жалғыз сума шайқы екен, қолынан көрі төгілген. Пенде де жоғыз екен, ақылың арты жана кен түз қажырып бетке айтқан. Ошо батырлық ажайып бар екен. Бара келді, бап дедің, ушун үч жуучулар 10 жыл жапса уптеде, көңүлүн жақыптын, айқалыша түшкөнүң, атаңның көр бали деп, мурда көр жүргөнсөп, чайкалыша түшкөнүң, ак өргөн төрүнө, кут түшкөн ушулго, аралабай ак бөкөн, жүргөн жери ушулго, 40 батырга 40 кызды түгөл койбой аламго, бир чубазар бир тойду букарада кыламго, деп ошентип Байжакып кабагы бүгүн ачылып, кадимкидей жагынып, дарбазасын букарын түзеле кирип барыптыр. Мойнуна құрын салынып, Темирқан құдаға айдадап дарбазадан чакырып, ары бері өткөндөр бұл қайдан келген киши деп, мойнуна құрын салынған бұл жақта болбойт мындай деп. Көз қиығын салышып, көк жепкенін қарашып, мұны үшінтіп тұрышты, мұны мындай таштайлы, Темирқандан баштайлы. Билерманын чакырып, қандай қылдық эми деп, бұл абышқа баладан кутулуштун амалы, айтып берчү сабы барбы деп, катуу кызым салганы, аярлары үндебей бирөө байлап салгансып, 10 000 деген түмөн кол каптап кирип калгансып, баарын чукпай турушту Темиркандын кайниси, кадимки камбыл чечени, кепти минтип баштадым, уруксат болсо сөзүмбө. Айтып көрсөм болобу, бу кыргыз деген эл болот, ак калбак башта коет, Кожогован чайын кишенбез көчүп жүргөн эл болот. Баатырлары башкачаң, эл жери үчүн баштарын сайып койгон шер болот. Жок аттансаң ырдачу, мындай кызык болобу, канжыгада түйүлү, бир үч болгон топурак, өлгөндө шейит кетти деп, канжыгадан чечишип, мүрзөсүнүн үстүнө топурактан себишип, Куран буран окубайт, кулдук кылып коюшуп, молдого манчаң ишенбейт, айткан сөзүм бекер
темдейт, төртүлүк малды болушат, камбарата жылкысын баарынан өйдө коюшат, ак бөзбөнү түлөөгө канча болсо союшат, той десе кой десеп кең алышпайт, ойсулата желмаян төрөсү малдын деп коет, согунга союп жеп коет, уйду кармай тайран ичкенин улак менен нечкени, көпүрү тарта түлөөдө аскери минтип башыгат, кызыгын көрсөң кыргызын, айтсаң жомок ашырат, ашыкчың айтпайм кебимдин аялы мылтык атышат. Бир айылды абушка жалгыз өзү башкарат, кайда жайыт жаксырса ошол жакта болса жашаган жери тоо болот, аскалы бийик соо болот. Кай берен деп коюшат, аркар кулжа кийиктин аралашып мал менен айылга чейин келишет, көк азаба кызыл ту байрактары желбирейт. Мунушундай эл болот. Душманга жерин алдырбас, ошо кайрат эле катуу сел болот. Камбылдын айткан кебине ошол жүрүдүң олтурган аярларды күндебей, чечен болду олтурган баянды сөңүндебей, бары текчи карашып кандай амал кылдык деп, бул абышка баладан кутулуштун амалын кандай айла кылдык деп, тегерени туруп кешкеп кеңешчен салыптыр. Ушул күздү карасаң кайраган бул кеп айтат, мына мындай деп айтат, башында силди коюп балаң экен ол көздү башкача көптү баштады. Атаңдын көрү булган бур үтүрөйүп кеп салып, кан абышкан кайда деп чакырганның бул жерге куда болчу дүмбе деп, кептин көзүм айтам деп, улуксат болсо сөзүмө ушул жерден баянын кыргыз элдин айттым деп, мын ошондо камбалы айтып сөзү баштады. Атаңдын көрүң ошондо кеп кеңешин чакырат, темир кануу жүздөчү атаңдын көрү жүздө деп, бул баягы келген былтыркы үтүрөйгөн абышка малга кара болчу деп, ушул жерге бир эмес он чакты жолу келген деп, орот тожок абышка күп этип күлөнүп ушул жерден кеткен деп, эгер болсоң ошол деп, малга кара күйшеле айткан сөзүм ушеле айтып көрөм эмбесе деп, ошентип камбалы кебинуңду бул түзөп чечендиги бар экен, бүткөн айтып бүткөн түйүндүгү бул экен. Мын ошондо камбылың атаңдын көрүң ошондо эки жамбар чакыртып алып келип ажакыпты, олтурганның арачы түрүдө турган хан экен, башындагы тажысы темир хандын ал экен. Атаңдын көрүң ошондо келип жакып кеп айтат, саламынан да бүк айтат, куттук айтып жалпыга айланайын кудалар, кызыңар сизде бар экен, батыр чыккан уулум манас деген менде экен, куда болсок жакшы экен деп, ошентип турушуп камбыл айтып мындай кеп, атаңдын көрүң ал кезде айтып турат мындай кеп, жетим 3-9 миң деген жерге люктүң эл деген айтып сөзүн жыйганчаң атаңдын көрү булган бір даярадан алып бір 600 мука чүлүк жок айдап келип бересиз, сарала жылкы бирдей тур муну кошо бересиз, 7000 койлу кой экен муну кошо бересиз, малыңын түгөл барысын бирден андап бересиз деген кезде баякул бүтүрөйүп көрүнүп үшкүрүктү солгону байкатпастан калганын эшке чыгып айтып берчи, эмне болгон түрү бар, атаңдын көрүң ушундай кайтып койгон күнү бар, кабыландын өзүсүз сайланайын абаке жолго түшкөн түрү бар, жолоочудай күнү бар деген кезде Байжакып балам айтпан кебимди айтып койчу, эмес азыр туруп сен эмес барабыз
үйгө кеңешип барын бир кылабыз дегенге карашып алыс эмес төрөкен айланайын бул жерден алыстык бар экен жетүүгүн келген жерине жетүүгүнө 14 күн кайра тартуу жер экен алыстык карасаң айчылайт кеп экен муну ошондой жүрө экен барып карап турушуп баягы акбалтан чубагы айланайын эрекен алдыга чыгып караптыр жолдун бүтүн сыдырып жолоочу болгон барбы деп жол алысын карашып күтүп турган чак экен күпүлдөгөн айчуу сөз экен айланайын ошондо дүрүзүн салып алыптыр Байжакытты карашып бу кайдан келди деп калды деп ошо кезде самашып турган кез тең караңдан караң эмей ал кезде беши турган бел экен жеңдей болгон жер экен тегиз кумдуу чөл экен ошо кезден атташып баары бирдей башташып карап турган кезинде мына ошондо эр чубак дүрүзүн эми салыптыр баягын жакып бабасын айланайын дүнүйө алыстан көрүп алыптыр мына ошондо карасаң бүлгө көк текесин сүрөтүп алдынан тосуп алыптыр саламын айтып куттук деп айланайын ошондо алдынан чыгып алыптыр бөкөтүп бөркүлдөп бөрүсүн айтып чөлөтүн өзүнөн өзү үпүлдөп Коктунун башы жошулуп сууга кирди кошулуп асканын башы жошулуп арыка кирди кошулуп мөңгүнүн башы жошулуп дайрага кирди кошулуп койдой болгон кара таш агып турат кошулуп карагай агып таллагып капталдагы кемирден сорою башы көрүнүп балыгың ыргып түйүлүп аралашып ылайгам жекте жатат көрүнүп асмандан өшөр бет көрүп эки тамалды көрүнбөй төгүп турду ушинтип семетейдин келлерин билген экен ай жүрөк эр болсо кечип өтөт деп жөн болсо кайтып кетет деп кылган экен кызыктың кара таш байлап булакып кеч кылып үргөнчтүм салган экен ай чүрөк сууга келген киши жок кечмек түгүл бул суудан да тутуп пенде жолдогуз оп тартып кетчүн эммедей калдыр күлдүр кара таш агып турат астынан жакындасаң чачырап кирип турат табыдан жүн кармаган өтпөсө согушу мында кечебиң өлөмүн деген кечпесе өлбөймүн деген өтөбү муну ушундай аяның үргөнүштүн баяны жанына келген пендеси жакасын кармап будайлап төбөркөчтөп көрүнүп жайнай түшүп төгүлүп чоңсунун жайын көргөндө чоронун ою бөлүнүп муну мындай таштайлың эрсемеңден баштайлы айырсемеңден баштайлым үч батырды алып жанына муну ошондо карасаң айланайын дүнүйө атаңдын көрү дүнүйө карап көрсөң чөмметей ооздукту балытыр тимелеп укмуш көрүнүп айланайын балбандар сууну кечип алыңар кушумду атаңдын көрүү дүнүйө ошо кезде карасаң айланайын дүнүйө
Суу таластын суусун кечкенде кирип турган кезинде араң алып калды эле магымы катуу күч экен, селге жүчү суу эмес балекетти чуу экен. Мен барайын кечкенге абамдын атын алайын, бар күчүмдү салайын Азиз кандын урпагын. Алмамбет жердин арстаны бала батыр Гүлчоро, Тайбурул сурап алыптыр ичке белин кындыйтып, үрдөктөй мойнун койкойтуп, боз кисе кулда шалдырап, айдалыда ак келте кылчыгында шыңгырап, айбатынан жан чыгып чолок куйруккө көрү жандай салып алыптыр, ай көлүңдүн 40 шилтен аркасынан барып түрүнү чыккан үргөнчкө 12дек Гүлчоро. Ошо мындушундай барып туруң, өз жагын карасаң, 30 келин 30 кыз оюң бурап алыптыр, 6 бакан селкинчек ары бери тебишип, кыз кылыгын көрсөтүп, Акундун кызы Айчүрөк ак сөкүлү башында шурушушумду көрүнүп, аркы yüздө чорого бугуздар перидей болуп көрүнүп, кыз жанду кайран көк чоро намыстанып тура албай күркүрөгөн үргөнчкө жардын башын уратып, Тайбурулду чуратып, кирип кетти чулп этип, кирген кезде жоголду. Тоодой болгон Тайбурул томуктай изи калган жок. Ак көбүгүлай яралаш баары бирдей көрүндү. Көтөрүлүп койкоюп, кайран атеми көрүндү. Үстүндөгү баласы чапкенедей жабышып, капталдан урган агынга кадимкидей бүрүшүп, тозо түшүп сөгүлүп, кара батка кылайдан араң башы көрүнүп, балыктай сүзүп Тайбурул чулуп кетип баратап, туура баккан талпулдан атап кетип баратат, кежеринен көрүнбөй, деринен бири көрүнбөй, сүзүп кетип баратат, жеги кыйлай бүргөнчтүн жегине чукулдап, туура баккан узундан, чукулураак булуңдан, аттамакка Тайбурул кемерден чыгып бөлүнүп, кадимкидей жээктен Тайбурул эми көрүнүп, көпчүктөн улай болдолоп, кара батка кылай суу агып турат сорголоп, суудан чыгып калтылдап, кундуздай жүнү жалтылдап, ак зебелде жалтылдап, атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондо карасаң, жээктен көргөн адамдар жагасын кармап бой-бойлоп карап турган кыз келин эми бери басышып, Гүлчорону көргөндө көз кыйыгын салышып, кылакташып кыз келин жандай түшүп чүрөккө жагалданып башышып, астынан тосуп алмакка, аздектеп коно кылмакка, Акундун кызы бул чүрөк, амалың артык чүрөк, семетей эмес бул батыр, Гүлчоро деген ненеси баралына жете элек, балбан чагын бол элек, күрөшүп жого кирелек, күйлөнүп жого кирелек, жого беттешип жого кирелек деген сөзүм бөлүндү. Бүгүн мына Гүлчоро батырдыгы көрүндү, жолдон качпас көкбөрү серекени билинди, карагай найза мачачу семетейген ополду, белекени билинди, середен жабыт карачу, ошо серекени билин. Ошентип түн ортосу мезгилде Каракулдун торайгыры качып, чок табылгы жайлаган, чоң каратын байлаган, Калдай улу Капырга, Кан Коңурбай батырга, Эрендин өзүнө, Мүшкүлдүн кара көзүнө, Коңурбайдын тартылган тартуу чатырга 18.000 ааламды оп тартып сору ийүүчү Кан Коңурбай батырга барган экен дейт. Алакеттүү кабарды түн ортосунда Коңурбайдын чатырына барганда Коңурбайга салган экен дейт. Анан Коңурбай бир кезекте чукуранын ойгонуп, кабыландай толгонуп, көк күбө тобунду жамынып, көгала болот салынып, жай жарагын шайланып, кылычын байланып, чатырдын ичин караса, чатырдын ичи чакчылекке чаң болгон дейт. Билемде шумдук болду деп анан сыртка чыгып караса, Каракулдун торайгыр бирдеме айткан, неме айта турчу немеде болуп, айтайын десе тили жок, адамдан эстүү жаны бар, улутун ат дейт. Соорусун караса чакчылекке чаң болгон дейт. Жонун караса кызыл ала кан болгон дейт. Жок, билем эмне болгон? Жер токуму жок, же үстүндө Каракулу жок. Жанакка таңынын көрүп урутай, бурут деген журутай. Сындырган экен белимди, кырган экен элимди. Жанакка Азиз кандын жалгызы Алмамбет келип, бейжинге чалгын чалып, колумолу кол курап келип, колду аябай мол курап келип, кыргыздын колун бүт жыйып, Манас баатырдын дөөсүн
çoğu büt alıp gelip bul beyjinge bir kılıgılıkты kılıp bir kalaymandı salıp Kıtayдын başına karan gün tündü çürüp bir buzuktu salgаны gelip kalgango. Çalgın çalıp gel atıp joldan Karagulga кезигип Karagul koluna düşüp Almanbеттің kolundan ölüp böde ölüm bolup kalganba. Kıtayдын жылкысынын баарысын бурут тийип алганба. Же болбосо коңурдун айткан сөзү жалганбы, же көргөн күзүм жалганбы. Жылкынын баарысын Almanbet тийип алганбы. Кой, жылкыны тийип кетсе, бул буруттун сарызына чөп салып сарыгарта кууп барып, байлап манас дөсүн жакын келгесе кыргыздын жайнатам уштап мээсин, алакандай кыргыздын чыгарайын капкайдагы кээсин, жаккан отун өчүрүп, жалпы баарын көчүрүп, кереге угун кыйратып, кыз келинин ыйлатып, төрүнө кудук казып, төрт түлүгүн чачып, бу кыргыздыкка кылыгылыкты кылайын, айдап кеткен жылкынын артынан кууп барайын, кайра колго алайын. Бул кылыкты кылбасам, айдап кеткен жылкынын баарын койбой албасам, мен Коңурбай болбой өлөйүн, туулбай тууна чөгөйүн, анда Коңурбай атым өссүн деп анан көрөчө Алмамбеттин аркасынан кууп барып жаңжал салайын. Алым жетсе байлап алып келейин, алым жетпесе ошол Алмамбеттин колунан өлүп келейин. Барып bir чамасы канча экенин bir көрүп келейин деп Коңурбай аттанган экен дейт. Карагулдун торайгыр ошол кезде карасаң Каспандын кара суусунан эми чыкты шарп этип алтын така күмүш мык төрт аякта жалт этип баса түшүп жорголуп куйруктан суусу шорголуп эки жагын карабай караганга жарабай ушул көздү карасаң адырмак туу белесте оттоп жүрөт торайгыр Карагулду таап албай жоктоп жүрөт торайгыр аңгырап кишенеп минтип жүрөт торайгыр Каспандын кара дайрасын тинтип жүрөт торайгыр Карагулду мен көрсөм эптеп куруп салсам деп эбин тапса бугулду ушу турган бул судан куйрук салып мен өзүм сууруп аман алсам деп каканганан барсам деп канымага бар салса деп жоктоп жүрөт торайгыр Карагулду таап албай барып куйрук сала албай Карагулдан айрылып торайгыр минтип кайгырып айбанда болсо жанына бар ошол кезде бул беттен бетеге чалып бурады Карагулдан айрылып ошол кезде торайгыр кентуңду көздү бет алып кетти мына торайгыр чоок табылгы жайлаган чоң каратын байлаган калдай улуң эренге хан Коңурбай беренге барган экен торайгыр бала кеттүү кабарды салган экен торайгыр эр кабардын өзүнө барган экен торайгыр
бала кетті қоңырға бір қабарды жаны бар берген екен торайғыр қабарға қашыл қараңғы түнде келген екен торайғыр арқардай болған аяғын керген екен торайғыр түн ортасы мезгілде тартылған тарту чатырға 18.000 аламды оп тартып сору үйүчү қан қоңырбай батырға келген екен торайғыр ошыл көзді оң түрі қылымды білген зор түрі қарыға туған болып қауары жұрт қадаң болып ауыруқтан жан шығып басқан жерден шаң шығып қауары жұрт қадаң болып қаруға туға қанда атақ туғиынған болып қалған екен қоң түрі қылымды білген зор түрі өзі мындай чоң түрі жол борсың 15 төлді пір қоң түрінің алдына жолы пенде келбептір кезіккен аман кетпептір мұразына жетпептір атаң күнгөрі қоңырың қаруға туған болып қауары жұрт қадаң болып жатқан екен моментеп алпы күнға қоңырғай батқан екен моментеп алпы күні салып тұр алты күннің алты түн суңған бұты тартылбай жұмған көзің açılbay қоңырығы баш жарып бышқырығы тас жарып жатқан екен қоңырбай қоңырықты салып тұр қорқырауықтап қалылып тұр қоң түріңіктап жатқанда алдына киши келбептір келген аман кетпептір мұны шөнтіп жатқанда тартылған тарту чатырға 18.000 аламды оп тартып сору үйүчү қан қоңырбай батырға түн ортасы мезгілде қабарға барды торайғыр қушы көзді қараса ачудан бек шаңырып кишене айғыр барып тұр бала кетті салып тұр қоңырбайым тұрса деп маға көңіл бұрса деп жылқыдан қауар алса деп айдап кеткен жылқының сарезіне чөп салып сарғар тағу барса деп қу изіне чөп салып қуар тағу барса деп кеткен келтіріп қоңыр алса деп тиіп кеткен жылқыны тимеле қоңыр қолғың алса деп Алмамбеттің артынан қоңырбай қуып барса деп суда қалған қарағұл анданда қауар алса деп келіп қалған бұрытын жолын тозып барса деп айванда болса жаны бар адамдан ез түмал екен құландай құлақ жапырып құйынша жерді сапырып қара жердің қыртышын қазандай
қазандай чымдық аңтарып, қоң төрінің чатырға қойғылап сапырып, мынын ошон тип тұрғанда, қазандай чымдың аңтарып, қара жерден торайғыр туяқ менен ұрғанда, қоң төрінің чатырға қазандай чымдар аңтарып, аңтарылып ұрғанда, дүпілдетіп тұрғанда, емес пи қоңырбай, ебегейсіз шын етті, перер емес пи қоңырбай, аламға жуға туған болып, хабарға жұртудан болып, қан емес пи қоңырбай, чуқыранып ойғанып, оқчыландай толғанып, оң жағынан оңдонып, ачарыстандай қомдонып, суңған бұты тартылып, жұмған көзің açылып, ұйықтап қалған қоңырдың қоңырығы басылып, мына шындоғың түрі, қалымды білген зор түрі, ордынан тұрды қозғалып, оқчыландай оқ толып, чатырдың ішін қараса, чақ-чәлекей чаң болып, мұнын ошын теп қалып тұр, аны көріп қоңырбай, аң-таң қалып бұл ішке, еміне шумды қолды деп, көк бетонды жаманап, көк ала болот салынып, бұрқанын ажаланып, сыртқа шығып қараса, ажап қызық тамаша. Ошол көзді қоңырдың көзінен жалын шырқырап, озынан түтін бұрқырап, оң көзінен от шығып, сол көзінен шоқ шығып, жалы шығып сөзінен, жалыны шығып көзінен, қарданып құм сарып, қан ішіне бек тартып, етек жеңін қамын қағанып, сыртқа шығып қараса, азап қызық тамаша. Ошол көзді қараса, қара құлдың торайғыр, чақ-чәлекей чаң болған, сорусына қараса, жұрылған қызылған болған, өкіліне қараса, жулынып мордал болған, тоқымдан дайын жоқ, қара құлдан қауар жоқ, мұны көріп таңданды, торайғыр көзін қараса, бірде менің айтшудай, ұлытына торайғыр, қош құрып ичімбек тартып, жерде чапчып тұрып тұр, жерден ұшқандан қанды, қоң төрінің чатырға, қазандай чымдық аңтарып, дүпілдетіп торайғыр, далайымен теп ұрып тұр, қоңырбайдай батырға, жышан қылып тұрып тұр, хабарға келген тұрбайбы, деп ошентіп тұрғың түрі, ақыл ейлеп ой ойлап, ошол кезде бой бойлап, үңгүрөнүп күйлөнүп, күрсүлдөп калча сүйлөнүп, катайча сүйлөп каңкылдап, айтып турду заңкылдап. Түндүк жакта береки, Алатоонун буруту, бурут кыргыз журуту. Манасты баштап жанынакы, Азиз хандын арама, Алмамбет келип калган го. Коломолу кол менен, жер жайнаган мол менен, Бежиңди көздү бет алып,
қырғыз келіп қалған ғо, жаңжалды мен деп салған ғо, ушу тұрған бежинге жаз айлатып туатып, жаңжалдыға ту салуға бурут келіп қалған ғо. Азиз хандым Алмамбет чалғынға шығып бежинге, Тұңшаға чейін барғанбы, Тұңшадан оралғанбы, Қырғыздың жолын ачуға, Қытайдың жолын шашуға, арам өлгір тұрғыр, ошол келіп қалған ғо, өткөрі чалғын шалған ғо, Қытайға көзін салған ғо, ечелердің барысын қырып жолға салған ғо, қанын судай ағызып, қатығынға ту берген бе, ошол Алмамбет өзү келген бе, жолдон жолугуп калып Карагул, ошол кабылып өлүм болгонбу, Карагул кармап алганба, башын кесип байланып, канжыгага чалган го, агызып канын салган го, Карагулдай башчынын күчөгүндө мен баскан го, дөп ошентип Коңурбай Карагулдун өлтүрүп, алдындагы торайгыр күлгүнүн жаны бар, качып аман кеткен бе, кабарга меңага жеткен бе, дөп ошентип Коң төрү, атаңдын көрүп урутай, урут деген журутай, сындырган экен белимди, кырган экен элимди, сындырган экен шагымды, алган экен тагымды, алган экен малымды, бузган экен уйкумду, кетирген экен тынчымды, алган экен жылкымды, атаңдын көрүп урутай, бурут деген журутай, сарезинде чөп салып, саргар тагып барбасам, куизине чөп салып, кубар тагып барбасам, Коңурбай болбой өлөгүн, туубай туна чөгөгүн, ушу турган бурутун, жаккан отун өчүрүп, жалпылап барын көчүрүп, кереге угун кыйратып, кыз келинин ыйлатып, байлап манас дөсүн, жакын келсе кыргыздын, жайната муртап месин, бир эсебин таппасам, алакандай кыргызды алты жолу чаппасам, эсебин минтип таппасам, төрүнө куду казбасам, төртүлүгүн чачпасам, Коңурбай болбой өлөгүн, туулбай туна чөгөгүн, буруттан келген курдукту, так төбөмөн көрүйүн, ушу турган бурутка, бурут деген бул журтка, алышып жатып өлөгүн, чамам жетти көрүйүн, кыргыз деген журуттун кабыргасын сөгөйүн, агызып канын төгөйүн, эсебин минтип табайын, алакандай кыргыздын айлын койбой чабайын, деп карданып Коңурбай, мурутун булкуп ыргытып, сакалын жулкуп зыргытып, карданып бакыр
барып балбандарын чакырып буйрук кылып турганы Коңурбай будан буйрук болгондо балбаны карап турабы доолун колгоң алалаптыр маңдай жакты караса бийиги 90 кез болгон мунара бийик тигин сураба буранара жайым момундай баш жак жагын караса жизден соккон коңгуру коңгурунун урганда коңгуру согуп турганда 6 күндүк жерлерге ашпай шашпай угулган ырра секем моруму коңгуру жайым момундай коңурдан буйрук укканда коңгуру бекем кагылып балбандары жабылып уйкудан туруп алышып түн ортосу мезгилде колуна шамды жагышып алдына келип коңурдун эмине кызык болду деп кытайлары кычылдап манжулары бычылдап калмактары калдырап адам билбес тил менен сүйлөп калды калдырап ошол көздү караса коңгурун үнү чукканда кудай бетин көргөзбө мадаң шадан эл келди кол аябай мол келип жердин жүзү термели андан кийин караса калмактын кандын эр жолой жаңгазандай башы бар жаткан итти кашы бар өртөлүп кеткен токойдой дүмүр кара чачы бар көзү көлдүн ордундай жолойдун сүрүн караса көрсө жанды соргудай эки бети салаңдап эки даңгы тойгондой эки эндим мүрүнө эки киши коңгондой бул чуңу бука белинде бул кушканын жегидей 6 батман будай жеп данжы таңган эр экен 66 бир союп канжы таңган эр экен 7 батман будай жеп данжы таңган эр экен 76 бир союп канжы таңган эр экен bir өгüzdün etine bir жегенде той болгон ар качандан бул жолой суугалагын койбогон ошол көздө бул жолой 600 000 аскер кол алып колдо аябай мол алып коң төрөнүн алдына келген экен жүгүнүп тизеси жерге бүгүлүп Кытай чагылып ошондо тазимин кылып жүгүнүп каныман буйрук алууга кабарган анан барууга кандай шумдук болду деп коң төрөнүн алдына келген экен бул жолой андан кийин караса манжуруя жери бар каптаган манжуң элли бар манжунун аны эс кара көзүндө таштек жаркылдап көз айнектей балкылдап чоң өтүк бутта чой коюп короздой мойну кой коюп чоң мүрөңгү минип бол коюп жай жарагын шайланап жаланма кылыч байланып он башысын ороктоп элүү башы ороктоп 70 000 кол менен жер силкинткен мол менен нес кара келип калылыптыр тизеси жерге бүгүлүп коң төрөнүн алдына
келгені күн жүгіріп саламдашып қалышты ат үстінен бұл өлір амандашып қалышты андан кейін қараса есен қандым бір көз 400 мың аскер қолменен жер жайнаған молменен бұл да келді жаулап қоң төренің алдына келген екен сауылып андан кейін сұраса қырғот туңғаны бұл қонғаны шай көту ұшап чоңдатын 600 мың аскер қолменен жер жайнатып молменен бұл да келді жаулап андан кейін қараса жалғыз көздің елдінде жалғыз көздің жанынақы көк бұқа мінген мадыхан башында жалғыз көзі бар өзін көрген көк бұқа башында жалғыз мүйізі бар мені алған кез екен оқ өтпеген көк темір киіп алған кез екен үстіндегі мадыхан алышқанмен ал жетпейді күрескенмен күш жетпейді бұл шоңы бұқа белінде көркемін көрсең момындай бұл құшқанын жекеде астындағы бұқанын желгеніне жел жетпейді басқанын амал жетпейді үстіндегі мадыхан алышқанмен ал жетпейді күрескенмен күш жетпейді ада келді сауылып андан кейін сұрасаң мадаң шаңдан ел келді қалың елді байқаса 900 мың аскер қолменен жер жайнатып болменен шибенің қанын ұр ада келіп қалып тұр оған емне шұмдық болды деп қоң төренің алдына ұрықыр келді сауылып тізесі жерге бүгілді қоң төренің алдынан ошондогы тайча тазим кылып ұрықырдың келін ғана болып жүгіндің соны көргенде қоңырбай тұрып сөйленет көп етіп күйленет айланайың аллайық 600 ұрығы тай жұрт мен көргенді көрдің бе мен туйғанды тойдың бе мен білгенді білдің бе атаңның көрі дүние алла тонның қырғаза ошо тұрған бұрытай бұрыт теген жұрытай сындырған екен белімде қарған екен елімде бұзған екен ұйқымды алған екен тыншымды ағызған екен қанымды қиған екен жанымды сындырған екен шағымды алған екен тағымды тиген екен жылқымды қырған екен елімде сындырған екен белімде атаңның көрі бұрутай бұрут теген жұрытай күчөгөнде мен баспасам қоңырбай болып өлөйін алған екен жылқымды кетірген екен тыншымды жанақы аспан тонын ойында қара суның бойында қаталдың ұлы қарағұл қара мүшкіл мұна бұл қарағұлға кезиіп ана барып қалып тұр қарағұлдың қолынан қалың малдың барысын осында жылдырып қанаң айдап алып тұр